Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз чабалекей. Сабактын максаты табышмак аркылуу, ыр аркылуу тил жаттыктырабыз. Суроолорго жооп берип сөзөстүрөбүз. Чабалекей биздин досубуз. Ага камкордук менен аяр мамиле жасоого үйрөнөбүз. Балдар, биздин азыр кыргыз тил китебибиздин 54 бетин ачабыз. 54 беттеги биринчи көнүгүүнү иштейбиз. Табышмак. Табышмакты мен окуп берем. Бышса, бышырса аш болот. Бышырбаса куш болот. Табышмактын жандырмагы. Тапканга мен силерге жардамдашам. Жомуртка. Ушул биринчи көнүгүүнү табышмакты көчүрүп жазабыз. Жандырмагын астына жазып коесуңар. Балдар, өткөн сабакта биз Кыргызстандагы канаттууларды өткөнбүз. Карга, бүркүт, аккуу, үкү, чабалекей, шомкар, тотукуш, турна. Бул канаттуулар балдар Кыргызстандагы жапайы канаттуулар. Кыргоол, чабалекей, үкү, аккуу, шомкар, тотукуш, бүркүт, көк кытан, турна, карга. Бул жапайы канаттууларды дептерибизге көчүрүп жазабыз. Сөздөрдү үтүр аркылуу дептериңерге көчүрүп жазгыла. Ушул жапайы канаттуулардын ичинен биз кичинекей, чабалекей жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ал кичинекей, түсү ак кара канаттуу. Ал кумурскаларды жейт. Бат учат. Бул чабалекей. Чабалекей кышында жылуу суук жактарга учуп кетишет. Ал эми жаз мезгили келгенде кайра учуп келишет. Чабалекейдин келгенин биз жаз мезгили келди деп билебиз. Чабалекей жөнүндө балдар китебиңердеги чабалекей деген ырды мен окуп берем. 7-чи көнүгүү. Чабалекей ылайдан уя курушат, адам менен аралаш, жакын эле турушат, балапанын өстүрүп, күздө алыс учушат. Автору Эсенкожоев. Чабалекей деген ыр жөнүндө түшүнүк ала алдыкпы, маанисине түшүндүкпү балдар? Башка канаттуулардай чөп-чардан уя курушпайт, ылайдан уя курушат. Адам менен аралаш эле, жакын эле турушат. Балапанын өстүрүп, күзүндө алыс учушат экен. Балдар, чабалекей жөнүндө түшүнүк ала алдыңарбы? Чабалекей кайда жашайт? Эмне менен тамактанат? Кыскача болсо дагы чабалекей жөнүндө түшүнүк алдык балдар. Эми үйгө тапшырманы карайбыз. 55 бет, 6-чы көнүгүү. Жапайы канаттуулардын атын атабай, сүрөттөп жазабыз. 3 жапайы канаттууну. Саламатта калгыла балдар.